Бозону салганда өлчөмүнө карап суу куюлат. Ал кайнаганда мына камырын ундан ачыткыга ачылат. Бурулкан Алымканова бала чагынан эле алайкуу бозосунун жасалышын көрүп чоңойгон. Эми мынтип өзү да балдарына жасап берип жатат. Бозо жасоонун эч кандай деле сыры жок. Болгону бир топ убакытты сарпташыбыз керек дейт каарманыбыз. Бозо жакшы болгондо мынантип аябай көгөрүп, жабырып, аябай кайнайт. Буну тынбай аралаштырып туруш керек түбүнө тартпаш үчүн. Аралаштырып, бир саат кайнатып алып анан буну бир саат пышкандан кийин муздатып туруп анан берки көрөңгөгө кошуп мычкылат. Жогорудагы кайнатылган жүгөрүнүн шагы муздаганга чейин кое турабыз. Муздаган соң ага угут кошуп, баарын аралаштырып 7-8 саатка жылуу жерде тыныктырылат. Бул кор деп аталат. Даяр болгондо анан мычкыйбыз, угуттан салып алып. Андан соң анан мычкып, аябай мычкып болуп алып, анан эртең менен ачыганда анан сүзөбүз. Бул ичкенге аябай жакшы, канды суюлтат. Адамды кусагын, тоок жакшы алып жүрөт. Буну мычкып бүткөндөн кийин мындай жылуу жерге коюп 7-8 саат коюп коебуз, ачыйт ушул. Ачыганда анан ошондо жанагындай жука марлинге сүзүлөт. Кечиндеси корду даярдап койсо, эртең мененкиге чейин ачып калат. Эми ачыган корду аткы деп аталган жыгачтын жардамында сүзүп алабыз. Бозо даяр болду. Эже ушуну бозо азыр ичкенге даяр болду да? Негизи эле бозону жасоо үчүн бир канча этаптардан өтүп, бир канча убакытты талап кылынат экен. Азыр биз бозонун кантип жасаларын көрдүк. Азыр бозо сүзүлүп ичкенге даяр болду. Анда мен ооз тийип көрөйүн. Кел кызым, сен көр. Бозо азыр ичкенге даяр болду. Бозонун кичине кычкылыраак дамы бар экен, бирок баары бир ичкенге аябай жагымдуу экен. Бозо боло турган кордон кичине алып коюп, эртеңки күндүн бозосуна даярдык башталат. Мына ушундай ыкма менен күн сайын алайкуунун бозосу даярдалат. Бөрү токой айылында бозо көбүнчө кыш мезгилинде көп жасалат. Биз көбүнчө кышында салып келебиз, көбүнчө жайында эле салсак болот, жайында деле болот. Жай, кыш, ар мезгилде салса болот муну. Анан биз көбүнчө ушу кышындасы сууктан деп салып беребиз балдарга. Дарыгерлердин айтымында бозо ичеги карын ооруларында же гемоглобин түшүп кеткен убакта дарылыкка ичүү сунушталат. Белгилегендей, ал тамак сиңирүүгө пайда, уйкусуроого жана алсыроого каршы, сергектикке жакшы. Зыягүл Болот кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.